Байел проектini қарап тұрып, мұшыл жерге автобустардың стоянкасын дайырдағыла. Бұл вокзал, білесіңер да? Мұшыл жерге дайындайсыңар. Ол жерде туалет бұзылып тұр уже. Жақшы болып тұр. Заманбап өт баяғы европейский стандарттағы туалеттер. Барды. Іші тап-таза сусы менен, канализацияға кеткен бүт шарттар менен болуш керек. Шу жерде бүт асфальтын бұл жақта қоштырын айлантып тұр базасын. Шу жерде башташын керек уже. Өт машиналарды чығарып салышымыз керек дағы. Азыр вокзал. Вокзал қача бүтіп болады екен? Бүтіп болады. 22-сінде, 22-сі толы болсын, бір жұма дейлі. Бір жұмада толығы менен ұшы жер бүтірген. Мұна ұшыл жерді уже башташ керек. Парк қала тоған жер, мол жер біле? Мұна сенің жұмышың екен. Давай, срочно отырғызғыладағы парктыңдағы іштерін баштасын. Алишер, сен жасайсың парктадағы. Чының бі? Бардық техникаң менен. Мен азыр елемін айтып кеткенде ешқандай тендер деген болбойды. Қолын өзің жасайсың. Шу жерді. Біз бұл жерді жашылдандырышымыз керек. Хорошо? Қанша деген мерлер қамалды парк үшін. Қанша деген муниципальный қызматкерлер қамалды парк үшін. Шон үшін жақшына қылып тұрып качествоны жасағыла. Мен айтып отам ғой, срочно чечим шығарғыладағы машиналарды бүт көчіргілі башқа жаққа. Хорошо? Срочно көчіргілі. Ертеңді бүгінтен баштап уведомление бергілі дағы көчіргілі. Бұл жерді бошотып бергілі. Мұна вокзалдағы бүтті, значит, арқасынан дағы бұл жұмыш кетіш керек азыр. И параллельно парктағы кетсін. Бұл жерге обязательно туалет, общественный. 2 туалет болбойды. Генен қылыпты бір 8 туалет отырғыш керек. Ұзынынан қылғандайшы. Içinde бүт шарттары менен болуш керек уже. Таза болуш керек. Күнү түнү 24 саат иштеш керек берди азыр. Түндө дагы эч ким препятствие этпейт, иштеш керек азыр. Убакыт өтө аз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек. Заводду барып туруп көрөсүң, Алишер. Маны сен жакшы түшүнөсүң. Заводду иштетишиң керек. Түшүнүктүү. Оборудованияны өзүн алдырып туруп, нар жагын эч кандай пусканалардын иштерин эч кимге мойнуна албаптыр да. Ошол туура эмес да. Майлары даже элементарно ошо заводдун кетип алган эч ким. Ошол туура эмес. Аны өзүн азыр вокзалдын ичине киреличи. Анан мечит боюнча шаардык кеңеш төрагасы кана ушул жерге мечит салабыз деген беле? Мечиттин жери кайсы жер эле? Мечиттин жери кайсы жагы? Жак жагы мечит. Значит, ал нар жак жагы да. Азыр биз бул жак жагына паркты отургузалы, паркты жасайлы, туурабы? Парк башталсын уже. Бүт отургучтары менен, балдар ойной турган бүт аянтчасы менен, укмуш болуш керек да, кыскасы. Анан эми мына мечит боюнча булар значит өздүк салым деп туруп наверное токтоп атканда азыр канча каражат чогулду биз аны билбейбиз. Бирок бүгүн эртең башталып кетишине көзүбүз жетпейт. Но мечиттин дагы сыртын оңдогула. Хорошо? Эми бул Кудайдын үйү, биз жардам беребиз. Мында эч кандай мамлекеттин акча каражат кылбай эле баардыгы топтолуп туруп ушул жерди сыртын оңгоп коюшубуз керек. Сыртын бүтүрөбүз. Чыгарасызбы, чыгарып алабыз. Могу жерде дагы жакшы карашың керек. Мен бул жер бүт естественно асфальт болот. Могу жер болсо жашыл болот бүт. Бактарактар гүлдөр отургузулат асты жагыначы. Түшүндүңбү? Чорнозем бул жерде бар болуш керек. Чорнозем барбы? Бар, айылдарда бар. Айылдарда. Значит, айылдардан ташылат. Ошол жактан ташып туруп, бул жер бүт сонун кылып туруп могуларды бүт алып туруп башкадан отургузабыз асты жагына. Асты жагы бүт гүл болуп туруп, ал жактар бүт полоса менен как положено басасыңар. Бул буюрса жаңы автовокзал, азыр эми аяктап калыптыр буюрса. Бул жака. ортолорго каралган. Жалпы ожидающий зал. Бул региондорго каралган помещение. Автовокзалдын директору барбы?
Бул эми мурун иштеген эмес да турабы же иштеп турганбы? Бул жер арендаға беріп тұрған екен. Бұның ылдый. Буну биз алганбыз го мамлекетке кайра. Ооба. Бұның ылдый тренажерный зал, эс алуу немеси бар. Ылдыйында подвалдын алдында. Бул жерде 4 направление иштейт экен. Тоң жакман кеткен бир направление, жүк жакман кеткен бир направление, север жакман бияк Кочкор и Жалалбатка бир линия ачылып. Балдарга тапшырма бересиң, бардыгын электрондук түрдө кыласың. Мен өзү баягы көрсөттүм уже. Полный электронный кылып жасасын. 3 түрлүү. Эч кандай наличка деген оплата болбойт. Шунун бардыгы электрондук түрдө. Болду. Направленияны билет. Направленияны билесиңер. Мындан кийин бирөө дагы акча каражат колго кармайт деген болбойт. Касса дагы болбойт. Болду. Ачык айкын электрондук түрдө. Бүгүнкү күндө бизге урматтуу президентибиз ушуну тапшырма койгон. Бардык жерде электрондук түрдө. Автоматизированный система да. Болду, контроль кылып отура бересиңер. Азыр эми мына вокзалдын акыбалы Кудайга шүгүр дагы бир 50 жыл кызмат кыла турган вокзал болот. Примерный эмес бар, сиз айткан неме боюнча Манас аэропортунун алдында 2 шлагбаум кире бериши, чыга бериши. Монун асты жакшы жүргүнчүлөр келип түшүрүп кеткен 10 мүнөт бесплатный автоматизация болот, кирет, ишин чытайт, же алып кетет, кайра чыгып кете беришет жарандар. Бул аркасы менен киргендер бул артыкы линияга кетчүлөр. Каракол, Бишкек, Балыкчы, Жалал абад, юг, север менен кетчүлөр. Буякта бүт бирден гана маршруткалар токтойт, буяк накопительге барчу болот. Буяк такси, буягынан маршруткалар, буяк болсо прибывающий автобустар, келген маршруткалар кишилер түшүшөт. Ошо кирген маршруттарындагы бардыгы зафиксировать этилип турат. Номеру кирет, система ушундай. Башка машина келгенде ачылбайт. Номеру менен бүт канча маршрут бизде обслуживать эткен баары менен договор бар, ушу номеру менен. Стоянкаларында карап ал. Макулбу? Давай, бүгүнтөн эле баштагыла. Анан азыр бардыгын предупреждать этиң. 1 сааттын ичинде монча тазалансын. Убакыт тапкыла дедим го бир жерде, билесиңер да. Любой эле бир жерге көчүрүп тургула убактылуу. Болду. Бул Абдрахманова көчөсү болбосун, чет жакта болсун. Көчүргүлө. Же болбосо ылдыйраак жак, ошо парк жакка көтөрүп салып. Жок, бирок паркка дагы мишет этпеш керек бизге. Одновременно паркты дагы баштайт. Ачык чыга беришке экопосттун мурунку экопосттун бери жагы азыр ачык да. Ошол жер боло турса болот го деп чыга. Болду ушул жакка көчүп салып. Азыр бүт айтыңыз, бошотсун. Потому что азыр техникаларын киргизет. Ичке каптам жолдор. Жерден башында киргенибизде житнанда адам чыдай албайт да демонтаж кылып аткан учурубуздачы. Өзүбүзгө дагы буга чейин жөнөтүп аттык демонтаж учурундагылар. Действительно адам кире алгыс болуп калган акыбалга келген экен. Бул жерде резервке коюлуп турган жерлерде бүт бар ошо. Азыр маалымат табылуулар турат да бул жерде. Мебелдер уже бүгүн кечкиден кире баштайт. Жалпы дизайн менен иш алып бардык. Дизайн алган. Балыкчылыктарга жагып атабы? Сонда мындай сиз айткандай 30 жылда мындай болбой эмес да. Бул башталышы буюрса. Ошон үчүн мына биргеликте бир команда болуп туруп, мерге жардам берип туруп, бүт иштеген балдарга жардам бергиле дагы бюрократия деген болбош керек да. Мунун бир эле кызыкчылык бар, бул мамлекет. Бардыгысына ушул балыкчыны бүгүнкү күндө президентибиз койгон тапшырманы так убагында аткарышыбыз керек. Мына азыр проектлер менен бат убакта жасалды, көрдүңүздөр. Кандай сонун нерсе болот азыр ушулар бүтсө. Канча өзгөрүү болот бул жерде. Ошон үчүн сиздер дагы шаардык кеңеш бат-бат чечимдерди чыгарыш керек. Канча деген чечимдерге биз кол коебуз, ответственность алыш. Жетекчи деген бардык ответственность алыш керек. Азыркы мына келген освещенияларды чүргүлө жакка. Чүргүлө дагы так. Мына могу жерден баштайбыз. Бияктан баштайсыңар. Сер, булар силерге припас этпейт. Уже жанасын алып келдиңер да, Аполовкасын. Ну все, значит, эч кандай маселе жок. Мына жерде заводда бетон завод бар. Ушул круговойдун бир жагынан башталышынан баштайсыңар. Все уже основаниясын куя бергиле. Кеттик. Ушу менен до конца теги балыкчынын бүтө бир жери бар го. Ушул жакка чейин барабыз. Анан эсептеп койгула, азыр канча дагы жетпейт экен. Азыр калганы келе доказать этесиңер, калганы келе калат. Лет экрандардын бардыгын полный лет экраны менен болот бул жерде. Түшүнүңөр да. Белинканын өзүндө бул жака, бул жака. Бул жактыкы бул жака карайт, тияк келаткандык тияка карайт. Түшүнүңөрбү? Ошондой кылып туруп койсоңор.
Сіздер уже есептеп, берден тұрыштың керегі жоқ, эмне керек, бүт қарап тұрып, уже техникалар жұмышты баштай берсеңер болады. Баштай берсеңер болады. Мына жерде бетон завод бар. İşte o бетон завод. Бетон заводтар бар да. Жаңағы кемеле, азыр айтам. Енеңдер айындығы бір жол құрып атқан бала бар ғой. Исағалиевтікі бар да. Все. Ошондан бетон ала бересіңер, ішті баштағылар. Бат-бат баштағылар, ешкім препятствие етпейді. Қала бергілер ішті. Азыр бірінші очеред основаниясын бітіріп алышу керек білесіңер. Андан уже установкалар баштайды. Архитектор бар мı? Kim? Sizler mi? Топосъемка. Бардыңар совместно жардам бергіле, мақұл бұл? Bir дағы жаңағы қағаз жағынан проблем болды. Топосъемка действительно керек. Мен білмеймін астынан нелер өткен топосъемкада көрінеді да. Все тезірек башташ керек іште. Қойып салышымыз керек. То есть бұл жақтан баштайбыз, айттым ғой, круговойдан. И дальше до конца. Қаяқа? Азыр көреміз ғой, азыр ошо жаққа келеміз бербей. Қандай болып қалады екен. Мына жақта тротуар, озеленение. Мына жақтар бүт асфальт болады. Ну? Кішкене көп емес. Жолды анан азыр жолдорду жасайбыз ғой. Жолдорду жасағаныбызда қарап көрөбүз. Екі жағын емес, бір жағын эле тротуар алабыз. Түшүнүң да. Ошолор. Мына ошондорду кара. Ана могу частниктер турабы? Значит, айтыш керек частниктерге. Тегерек четтериң бүт кара. Ол субодомление бергиле. Кылбайбы? Значит, анда мыйзам чегинде чара көрүлүш керек. Үйрөнсүн. Мына могу жактарды карагыла, мына жакшын. Мына кафелерди. Мына. Могу кимдики могу? Азыр жекеме чыгыш керек. Ошо байкал деген. Мал базар? Ушул мал базарбы? Ну давайте жанасын бүт карагыла. Бөлөк жер. Ушул жерге менен мал базар болобу? Бұрын алып қалған сәлзағын. Давайте қарап шыққыла, мол базарды башқа жаққа жылдырасыңар. Мо территория кімдікі? Жеке? Частник бе? Мо заборын же оңдойды, же жерді мамлекетке өткөрөм. Хорошо? Bir жума срок бересин. Bir жуманын ичинде сомун кылып туруп, же бул жерди оңдойт, же болбосо жер мамлекетке өтөт. Ошентип чакыртып уведомление берип коет. Мунун турушун карасаң. Кайда көрүп аткандан кийин оңдош керек. Жерде иштейсиң элем бир 2 ай. Хорошо? Жолдор көп. Заводду барып кара дагы ошону. Кырманга береке дейт. Өрүктөр сонун го, а? Ушул жерде сода кыласызбы? Канчадан бери? Көп эле жыл болду, а? 1 ай, 1,5 ай максимум убакыт калды. Бұл жерден бардыңыздар көчөсүздөр. Біз азыр предупреждение беріп коелу. Азында бұл жақта азыр башташат. Буйруса 1-2 күннүн ичинде. Мына ошол жакка бардыгы көчөт. Бұл жақты бүт тазалайбыз. Сатуу, бир нерсе сатуу кылууга уруксат берилбейт. Сонун заманбап шарты бар, ичине кирип туруп, мына ошол жакка кирип туруп, соода кыласыңар. Эң туура болот, потому что туристтер бул жерде канча деген машина мына пробка болуп атат, көрүп атасыздар да. Ошон үчүн мындай стихийный торговля деген болбош керек. Силер деле ойлойм, туура түшүнөсүздөр деп. Мына ошол жакка көчөсүңөр жакында. Азыр даярдайлы биз бардыгын. Анан силерди бир күнү барып туруп көчүрүп коебуз. Даярбыз. Жакшы. Мейли болсун.
Тротуарларын қара, мына ахуалын көрдің бе? Мынау көшелердің барлығы жасалыш керек. Андан кейін мынау көшені қытайский компания жасағанда, шындай бе мен білішімше? Анан бүгінгі күнге чейін освещениясын қыл елек. Тротуарларды алып жатады. Монкай. Значит, аларды дағы танисың да. Чақыр. Если қылбай тұрған болсын, мен аларды мыйзам шегінде чара көрөбүз. Муниципальный жерде бұл жерде. Оғанда местный кеңес ақша жоқ болып қалып тұрып, бұл жерге Минтранс полный өз заказчик, өз подрядчик болған екен. Ана подряд организация қатарса Лонхайды субподряд тұрып нанимайды. Кийим сатабы? Кийим сатады, овощи сатады, фрукты сатады. Значит, Байел. Қаяқта жүреді Байел? Жер көп. Мэриядан азыр жер қарап тұрып, муниципалитеттен. Жашына қылып тұрып, компактный базар отырғызғыла. Ушул учурга чейин базар бар. Азыр проекттин биз да азыр сүрүштайбыз. Реконструкция болуп келатқан уже токтолганда. Бұл жерде мурун кайсы жылдары курулган экен, башталган экен. Бұл жерде фонд развитиясы чыкты. Ошолор аягында бар подрядчик каза болуп калганына байланыштуу туруп калган экен. Башталған базар бар бы? Жоқ, бар. Муниципальный Жерге, муниципальный. Бар бы жер? Қанша гектар? 4 гектар. Значит, доработать етесіңер полностью. Қарап чықыладағы муниципальный, то есть рынок болады. Бүт шарттары менен. Эми біз бұдан арылғана қачан? Бір елі Қырғызстанда бар. Мұназ контейнерде отыр. Бертен қышында не болады? Қандай условия бар бұл жерде? Бұл жерде бір да условия жоқ. ал жақтан жаңыдан биз проект сотабыз кентанчы. Бұл жерде если келген маалыматтар боюнча бияктырда жабыш аткандагы ордуна торговый центр Жоқ, түшүнүктүү болду да. Значит, уведомление бересиңер. Жер маселеси боюнча бүт силерге чечип берген болсоңор, сен проектти отургузасың. Давай, рынокто дагы уже башташыбыз керек. Муниципальный мамлекеттен базар болот. Болду, порядок менен бүгүнкү күндөгү ошол аренда платадагы бүт электронный болот, автоматизированный система болот, бардыгы мэрияга чөбөрөт. Мына бюджеттин дагы бир көбөйө турган силерге жаналарын жоолорун таап берип атабыз. Иштери боюнча биз фонд развитиядан баланска алабыз, остаточный стоимость неме отуруп кайтарып алабыз. Түшүндүңбү бая? Бул жерде жумуш көп, тездеткиле. Анан көчөлөрдү азыр көрүп келип атабыз го, мына Турузбековну жасайсың. Тротуарларын кебетесиң кара. Асфальтын фрезалап тұру үлесінен алқанды бас көш керек. Бир өйдөгө чейин жакшы Бүт айланасын, бүт кыдырасын көчөлөрдү, бүт көрөсүн. Бардык жагын карап чык. Ага чейин асфальт заводду срочно ишке киргизиш керек. Сырттан ташып келген бизге не выгодно. Бул балыкчынын өзүндө болуш керек. Инертный материалдары бардыгы бар бул жерде. Эми эчтеке жок экен, ушул 4,5 гектар ушул. Ушул 4 гектар. Ушул жерге отургуз эми, Байел. Жакшына кылып туруп. Ушул жерге. Түшүнүңбү? Эми буну билбейм эми азыр могу кандай кылып конструкция кылып койгон. Эми бул базар эмес да. Бул подснос бул. Ак түзүк металлдарын мэриянын кабыл алып. Мэриянын өзүнө баланска отургузуп бересиңер. Жаңыдан түзөсүңөр, бүт стоянкалары менен бүт удобный болсун да, бүт шарттары менен. Хорошо? Тезирээк баштагын ошол жерде. Бул жерде муниципалдык мамлекеттик сомун кылып коебуз. Укмуш. Кудайым бөлүсүн. Архитектор, сиз бүгүнкү күндө биринчи кезекте топографиясын бериңиз, границасын бериңиз Байелге. Сразу. Давай, тез бул жерде дагы баштайбыз. Жактын пляжы тиги караганда да жакшы. Жакшы. Ну, айтып өтпөсүңөр, 200 метрден тереңдеп кетет деп. Ошол жаштарга жакшы да, жаш балдарга. Всё, бул жерде дагы баштагыла, давай. Коноктордукун отдельно кылып берип коет. Акча канча түшүш керек? Кандай көрүнбөк үчүн ал жерде нефти база болгон экен мурда. Жалпы аянты бир канча 6 гектар да? 6 гектар. Жо, бул бизге өттү го дейт. Өттү азыр полностью. Жанында да параллельно химзавод бар, 6 гектардай бар да. Ошол жер полностью жана биринчи линия болот да. Келечекте ал жерге дагы бир жакшы бир проект, отель, торговый комплекс болот. Байел, долбоор үчүн экөөнү кошосуң. Как раз булар бир